Дагы жолу кутман таңыңыздар менен деп, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде таң шоу телебөрөсү. Сонун өзүнүн позитивдүү эфирин ага карай улап бара жаткан учуру. Бизде болсо төрүбүздүн көркүн ачкан, дүйнөнү дүңгүрөткөн биздин ата тегибиз болгон, биздин тарыхыбыз, өнөрүбүз, мурасыбыз Манас эпосун Гиннес рекордуна киргизген агайыбыз конокто. Таанышта кетен да садат. Адемесе, бүгүн бизде конокто заманыбыздын залкары Манасчы Рыспай Исаков. Агай, кош келиптирсиз. Кутман таң. Кутман таң. Маанайыңыз кандай? Маанайым эртең менен эрте ойгонгондой эле, жакшы эле. Дайыма эрте ойгоносузбу? Ооба, Кудайга шүгүр. Күндө канчада ойгоносуз? Ар кандай? Негизи 10-11 болкон. Жок. 5тен баштап ойгоно баштайм. Эң кеч убак канчада ойгоносуз? Эң кеч түнү сөз ойгонуп турам мен таңга маал. Анан кайра укташым мүмкүн. Негизгиси эрте турам. Анда дароо эле мен сизди куттуктагым келип турат түз эфир аркылуу. Көчмөндөр, 3-чү көчмөндөр оюнда Гиннес китебинин рекордуна кирип, жакында эле президентибизден белек алып, жана ошол сертификатты тарых музейине өткөрүп берген экенбиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, куттуктайбыз, ишиңиз алдына жүрө берсин. Анан ошол тууралуу сурагым келип турат. Сезимдериңиз кандай болот эт? Алган белегимди башкага берип койгонумабы? Башкага эмес, музейге өткөрүп берип атпайсызбы? Азил да. Бул эми жеке менин жеңишим эмес, жалпы элдин жеңиши деп түшүнөм. Анын ичинде Кыргыз улуттук Манас театрынын жалпы эмгек жамаатынын жеңиши болду. Себеби баштан аяк колдоого алып, бардык жерде сүрөп, уюштуруу иштеринде бардык жагдайда ошолор жүрүштү да. Анан бул чечим дагы ошол театрдын жетекчилигинин чечими болду. Мейли театрга алып калалы, мейли үйүңүзгө алып коюңуз, бирок катып жата бергенде эмне? Байлык кенч элге тартууланыш керек. Элдин сыймыгы болгондон кийин эл көрүп туруш керек деген ойдон улам. Эң негизгиси ошол мында тарых болуп калды, тарых музейине тапшыралы деген чечимге келишти. Жок деген жокпуз, тарых музейине тапшырдык. Кудай буйрса эл ошол жерден көрүп, өзүнүн баасын берип турсун деген ой менен ошол рекордду жаңыртканда Түрксой эл аралык уюму тарабынан алтын төшпелге кошо берилди эле, аны кошо тапшырдык. Дагы андан сырткаркы нерселерибизди дагы Кудай буйрса эми өзүнчө бурч көтөрүлгөн атат ал жерде. Ошол бурч көтөрүлгөнчө жетишкендиктердин бардыгын өткөзүп беребизго деп үмүт кылып турабыз. Агай, төшпелиңиз да кут болсун деп куттуктай келдик. Абдан сонун жаңылыктарыңыз бар экен. Эми абдан кубантарлык жаңылыктар эле. Ушундай суроо бергем келип турат агай. Сиздин жашооңузду мен азыр Гиннес рекордуна чейин жана кийин деп айтсак, кандай өзгөрүү болду? Гиннес рекордунан кийин ким душман, ким дос экендиги аныкталды. Мурда күлүп жүргөндөр, баягы чалынган жерден маса калсам деп аңдып тургандардын жүзү көрүндү дегендей. Мунун баардыгы Кудайдын буйругу. Анын баардыгын аныктап алганга мүмкүнчүлүк түзгөн жаратканга алкыштар болсун демекчимин. Калганы ага чейин кандай аракеттерди кылып атсак, эмне кылып аткан болсок, андан кийин деле Манасты даңазалоодо жана жайылтууда ошол иштерди жасай бермекчибиз. Башка айырмачылыктар жок. Бул дагы Гиннестен сырткары дагы кандай пландарыңар бар? План көп. Манасчылар мектебин төсөктөп көптөн бери, көп жылдан бери ойлонуп келатабыз. Ошол нерсени жүзөгө ашыра турган учур келди деп ойлойбуз. Мына Манас театры курулуп атат. Кудай буйрса ушул келерки жылга ал жака кирип калабыз. Кирерибиз менен ошол Манасчылар мектебин баштайлы деген ниеттебиз биринчиси. Экинчиси замандын өнүгүүсүнө жараша, технологиялык жетишкендиктерге жараша мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Манасты анимациялык багытта жүзөгө ашырсак деген ниеттерде жүрөбүз. Мен билишимче, ошо анимациялык багытта жүзөгө ашыруу иштери буга чейин болгон. Ооба. Ошолор эмне болду азыр? Кайсыл этапта? Жана кийинки суроо андан кийин келет. Ойдогудай болдубу ошол? Кандай болду? Токтоп калды, мүмкүнчүлүктөргө жараша токтоп калды ал. Анан калса ал топ тарап кетти, мезгилдин шартына байланыштуу. Анан
ал жерден бир сабак алдык. Биз дароо образдарды жаратууга же болбосо кыймылдарды жаратууга киришкенбиз. Биринчи сценарийди даярдап алыш керек экен, ага ылайыктап. Жөн эле манаста ушундай деп ала бербестен, бул сценарий кандай болуш керек дегенде дүйнө көрө турган нерсе болуш керек да. Ал жерде кыргыз деп эле кыйкырып жүрө берсең, бул кыргыздардыкы экен деп канатташ казак, өзөктөс өзбектерди эле көрбөй коюш ыктымал да. Ошон үчүн жалпы адамзаттык маселелерди көтөрүп чыккан окуяларын алып, ошондой багытта алып туруп, анан кыргыз экенин кыргыз деп кыйкыртпай эле кийиминен, сүйлөгөнүнөн башкасынан эле билдирип койсо боло турган жагдайларды эске алыш керек экен. Анан кийинки суроо, ошо Манас эпосун кара сөз түрүндө жазып жүргөндөрдүн бирисиз да. Ошол жумушуңуз, ишиңиз ишке аштыбы, азыр кандай этапта? Аны даярдап бүтүрүп койгонбуз. Сагынбай Орозбаковдун вариантында чыпчыргасын коротпой, чың көргөнүн жамактай дегендей ар бир окуясында болуп аткан нерселердин бардыгын кара сөзгө айландырганбыз. Бул кара сөзгө көп эле киши айландырды. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде, айырмачылыгы эмнеде дегенде, Сагынбай айткан нерселерден окуя кемиген жок. Мурда чыгаргандар мейли кара сөз түрүндө чыгарсын, мейли ошол ыр түрүндө чыгарсын, ар бир доордун редакциялоосуна учурап келген да. Бул соцреализмдин рамкасына сыйбайт экен. Бул орустар менен согуштур, орустар менен кантип согушмак элекпиз. Бул англистер менен согуштур деген сыяктуу нерселерди алып салып, анан бул жерде дин жүрөт, динди алып салалы дегенди алып салып, кыскасы ушуга окшогон нерселердин бардыгын редакторлап турган да. Мында Сагынбай эмнени айтса ошонун бардыгы кирди. Болгону кара сөзгө айландырып, бүгүнкү окурмандарга жеткиликтүү жол менен. Ал эми эмнени алат, эмнени коет, ар бир окурман өзүнүн акыл чыпкасында элеп алыш керек. Мына ушундай жагдайлар бар. Агай, бул жашоодо дагы жакшы менен жаман бирге жүрөт дейт эмеспи? Ушу соц тармакта дагы бир мындай бир терс көрүнүш, ушул киностон кийин бир сиздин терс көрүнүштөрүңөр мындай. Мен берейин деген суроону берген турасыз. Хайп болуп кетти десек болот да. Ошого эмеңиз кандай болду? Ошол кандай болуп кетти ошол видео? Кантип тартылды? Андан кийинки сиздин абалыңыз кандай болду? Ошону кантип жеңип чыктыңыз? Кандай тартылды, кантип тарап кетти, ал жөнүндө билген жокмун, себеби ал учурда Манас айтып атканмын да. Андан кийин териштиргим келген жок. Мунун бардыгы жакшыга күмөн кылгыла дейт го. Жакшы ниетте таратты, жакшы ниетте сөз кылды деп эле ойлодум ошолорду. Аркасынан сая түшүп эметкен жоксуз? Жок, кереги жок. Ага убакыт дагы жок. Ага корогон кайран убакыт, кайран өмүр. Андан көрө өзүбүздүн ишибизди кыла берели. Ал эми албетте жүрөктү ооруткан маселелер болду, бирок конокко барган учурду деле элестетип көрөлү. Бирөөнүн үйүнө конокко барсаң, дасторконун жайнатып, казанын кайнатып, үстөлдүн бели ийилип, кул жебестин бардыгы дасторкондо турса, бир бурчту карап алып, шкалап алып туруп, тетиги бурчун желе басып калыптыр деп сүрөткө тартып туруп, ошону чыгарып туруп, ошону сындагандар болот да. Ошондой нерселер болуп кетти. Ал эми ар кимдин өзүнүн абийиринде. Жалпы 124 саат айтылган Манасты угууга дарамети да жетпейт андайлар. 124 саат эмес, ошол 2 мүнөт тукканга дарамети жетпейт. Мындай нерсеге келбеш керек. Көпчүлүк бардык учурда ушундай болгон. Мүдүрүлсөң жыгылып кетүүгө даяр. Көпчүлүк ушундай базардагы түртүлүшкөн элдирдей да. Кокус жыгылсаң тебелеп кете берет, карабайт, сүйөбөйт. Өзүңдүн күчүңө, өзүңдүн дараметиңе таянышың керек. Андан ары кете бериш керек. Ал эми Манас дүйнөсү андай түртүшкөндөргө убакыт коротуп отурбайт. Ал бийиктикте көкөлөп өзүнүн бүркүт чабыт кареги менен ошол үстүртөн жылмая карап түртүшкөндөрдү, тартышкандарды андан ары өз жашоосун уланта берет. Мындай суроо заткым келип турат. Сиз ушул жеңишти Кыргызстанга алып келип, өз элиңизге ушундай сонун мүмкүнчүлүктү алып келгенден кийин биздин президентибиз Садыр Нурбалиевичтин жылуу сөздөрү, кабыл алуусу кайсы сөзү сизге ошондой жүрөгүңүзгө жакын болуп, мындай кубантарлык кандай кептер болду? Дүйнөгө даңазалай беришибиз керек. Бул дүйнөлүк алкакка ээ деп атпайбы? Мына ушул нерсени туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жеке менин же болбосо
жеке Манас театрынын жеңиши эмес. Бизге балким зыяны көп бизге тийгендир өзүңөр айтып аткандай. Бирок пайдасы, элге болгон пайдасы көп да. Анын үчүн мен зыян тартсам эч нерсе эмес. Мени жамандай берсин бул жерде. Бирок жалпы дүйнөгө Манас таңазаланып атат. Чын-чынына келгенде көкүрөк коюп мактанып атпайбызбы? Манаска Гиннестин кереги жок, тиешеси жок. Манас ага муктаж эмес. Манас андан зор деген сөздөрдү айтып атабыз да. Манас эмес, Кыргыз деген эл бар экенин билбейт дүйнөдө. Жөн эле көкүрөк кагып, бош көйдөнүбүздү даңкылдата бергенден эмне? Биз ошолорго таанып атабыз. Өзүбүзгө эмес. Өзүбүзгө кереги жок, ансы деле билебиз. Билебиз дегендер билбейт чындап келгенде. Биз көрүп атпайбызбы? Манастын атасы Бакай беле деп сурагандар толтура эл арасында. Ошол билебиз деп көкүрөгүн кагып аткандар жөн эле хайп кылып аткандар жанагындай нерсе менен, көпчүлүктүн шарданы менен. Демек, муну менен манасчылык дүйнөгө даңазаланып атат. Манасчылык эмне дегенде келген конокторго түшүндүрүп бере албайсың. Кандай нерсе дегенде. Жөн эле ачып туруп, мына манасчылык деген бул деп ошол нерсени көргөзүп койсоң, эң узак айта турган өнөргө ээ турбайбы булар деп жөнөкөй эле түшүнүк менен кабыл алат, далилдеп бересиң, факты турат. Ошого окшогон нерселер 100 миллиондон ашык киши окуп атат бүгүнкү күндө ошол нерсени. А биз бул жерде 7 миллион эл өзүнчө 7 миллионго бөлүнүп алып кырылышып атабыз. Бул элдин аң сезимин, дүйнө таанымын көпчүлүктүн өспөй калгандыгынан кабар берген нерселер бар да. Мындай суроо болуп атат да, ошол Турцияда, Түркияда башкача мамлекетинде айткан 124 саат манасыңызды аз элдер көрө алабы? Кайсыл жактан көрсөк болот? Ал жерде мындай кыйынчылыктар болуп атат, улам өзүндө жарыялап атканбыз да. Анан тилекке каршы 124 саат толук бир файл болуп сакталган да. Анан аны бөлүп бербесе, толук жылдырганда кыймылы башка болуп атканда үнү башка болуп ушундай болуп кетет экен да. Ошону биз Илимдер академиясына тапшырдык. Башка изилдөөчүлөрдүн баарына тапшырып атабыз. Биринчи изилдөөчүлөр изилдеп чыксын, анализ жүргүзсүн, баасын берсин. Ал эми Манас театрында бул боюнча жана бөлүп чыгаруу боюнча аракеттерди көрүп атат. Баары толук көрө албайт аны. Эл 124 саат 6 күн уктабай отура албайт жөн эле. Ар ким өз жумушун кылып айтканды жөнбөй угуп отура албайт. Андыктан бөлүп сиңире турган кылып, жана порция кылып, тамакты десет кылып, аркырдай кылып сунуп атпайбы? Ошондой кылып сунуш керек. Ошондон кийин анан жалпыга жарыялайбыз. Ошондой кылып Манас театрынын баракчаларынан көрсөк болот экен да биз. Төмөндөгүдөй суроо турат менде. Бул Манас деп жүрүп, Манас атанын атын дүйнө жүзүндө таанып жүрүп, Манас тазы ушундай өзүңүздүн түшүңүзгө кирип мындай ушундай окуялар болду эле, түшүңүзгө кирип бир башкача болгон. Түшкө дайым эле кирет, ал маселе жок, бирок түшкө киргенде көзү мындай экен, чачы мындай экен деген нерсе да кирбейт да, сезим болот. Өзүн көрө албай турган. Өзүн көрдүм дегенде аферисттер. Себеби биз эмес Сагынбай, Саякбай атабыз көрдүм деп айткан эмес. Анан бүгүн көз ачыктар да көбөйүп кетти. Манас жөнүндө Манасты соодага айландырып алгандар көбөйүп кетти. Мага Манас аян берди, мага мындай деди, андай деди деген нерселер көп болуп атпайбы? Булардын баардыгы жөн эле соода деп ойлойм. Ал эми кызык жагдай ушул Бурсада айтылып аткан окуяда түшүмдө эмес, өңүмдө ошол айтып аткан учурда ошол дүйнөнү көрүп аралашып турган учурлар болуп атат. Дагы кандай кызык нерселерди айтып бара аласыз ошо Бурсада Манас айтып аткан учурубузда? Бир жагдай болуп калды. Эми аны көпчүлүккө айтсаң ар кандай кабылдап атпайбы? Манас дүйнөсү улуулуктун дүйнөсү, касиеттин дүйнөсү. Бирок ошол эле учурда ага каршы күчтөр бар экенин да унутпашыбыз керек. Кудайга каршы шайтан күрөшүп аткандан кийин башкасын айтпаганда эмне да. Анан ошол себептен улам колдон келишинче бул нерсени таңазалуу болуп кетишине, күр шар этип куюлуп турушуна тоскоол болгон күчтөр бар экенин да көрдүк. Болбосо ушундай кадимкидей аралашып айтып калган учурлар болуп атты. Көзгө көрүнүп кадимкидей боз үйдүн керегесинен ар бир окуя көрүнүп калып атты да. Анан эле бардыгын кан буугандай токтоп калып эле
окуя айтылбай эле көзгө эч нерсе көрүнбөй калган ушулар болуп атты. Ушуга окшогон бир манасчы манас айтууда манасты айтып эле койбостон ушундай нерселер менен да алып урушуп эки дүйнөнүн алегинде болуп калган учурлар да болуп калып атты. Анын кийинки суроо мындай болуп атат да, манас айтуучуларга же манас таануучуларга айтор курстарды даярдап жатабыз дедиңиз да. Ошол кандай болот? Алыстарды кандай кылып үйрөтөсүздөр? Ал нерсе манас театрында болобу? Даярбы? Ишке качан кирет? Буга чейин бул нерселерди практикалаганбыз. Анын бири өзүңсүң дегендей сабак өткөрсүң, катышкансың. Ошол жагдайда эле кетет. Биринчи манасчыларды өзүнчө тарбиялайбыз. Ошол жагдайда дегенде аны биздин көрүүчүлөрүбүз билбейт, ошол себептен кененирээк айтып берсеңиз. Биринчи манасчыларды өзүнчө тарбиялайбыз. Манасчыларды тарбиялоонун жолунда өзүнчө баскычтарга бөлүнөт. Мурунтан такшалып калгандар бар, жаңы талпынып аткандар бар. Ушулардын ар бирине жекече сабак өтөбүз. Андан кийин манас окуясынан маалымат алам дегендер үчүн, үстүртөн маалымат, жалпы өзөк окуяларды билип алайын дегендер үчүн өзүнчө, манасты тереңинен билем дегендер үчүн ар бир сүйлөмүнө токтоп, түнөп, ар бир сөздү анализдеп, эмне үчүн мындай айтылган, эмне үчүн тигиндей айтылган, Сагынбайдын вариантында кандай, Саякбайдын вариантында кандай, бул өтө тереңдетип үйрөнөм дегендер үчүн да. Өзү анализдөө үчүн, кийин балким ушул жагдайда окумуштуу болуп кетем дегендер үчүн өзүнчө сабак өтөбүз, ушинтип башкычтар менен боло берет. Бул мен ойлонуп жүрөм да, ошол залкар манасчы болуш үчүн, кыргыз манасчы болуш үчүн сөзсүз түрдө аян алып бир белги болушу керекпи же жаттап талыкпай аракет кылып манасты көп жолу окупса, жаттаса дагы экөө тең болуш керек. Түш көрүп туруп эле айтып коем деген болбогон нерсе. Экөө чогуу калып жүрүш керек. Аны өздөштүрүш керек. Эгер түш көрүп эле айта турган болсо, биз эмес Сагынбай, Саякбай аталар устатчанда эмне кылат эле? Эч кимге жолукпай эле, эч ким менен көрүшпөй эле, Сагынбай Тыныбекке барбай эле, Саякбай Чойкеге барбай эле, түш көрдү болду, көзүн жумду, оозун ачты, чыга берет эле деген түшүнүк бар да. Жок, мунун өздөштүрө турган, үйрөнө турган, андан ары дагы изилдей турган, окуй турган, биле турган нерселери болгондуктан улам, алар да устатчандаган. Ошондой эле өздөштүрө турган, үйрөнө турган нерселери, окуй турган нерселери, бүгүнкү заманга ылайык видео менен көрө турган нерселер бар. Алардын бардыгын сабак катары үйрөнүш керек. Мына жеке оюм бар да. Азыркы жаш муунда мисалы жаштарды китепке көп чакыра албайбыз да. Мисалы үчүнчү мурунку мындай эмес, мындай китептен көп деле кызыгуу жок да азырчы. Ошолдон себептен манасты дагы окуган жаштар аз болуп атат деп ойлойм да. Ошол жагынан кантип жаштарга манасты берсек болот? Тасмалар менен бир эле окуяны алалы да, бир эле окуя тасмада, анан китепте бар деп коелду. Айтматовдун чыгармаларын алалы, башка эмес, дүйнөгө кеңири таанымал. Көз менен көргөн бул элестүү болот дагы көп маалымат сакталат. Маалыматтын 70-80% көз менен алынат деп бекер айтпайт да. Эс тутумда ошолор көбүрөөк сакталат. Бирок көз менен көрүп жеткизе албай турган, көзгө көргөзүп жеткизе албай турган нерселер болот. Китепте ушундай маалыматтар бар. Маселен, эмнеде ойлонуп атты, эмнеде толгонуп атты, кандай эмоцияда болду деген нерсени тасма толук жеткире албай калышы ыктымал. Же сен ойлогондой жеткире албай калышы ыктымал. Ал эми сен окуп атканда өзүң каалагандай элестете аласың. Аны тасмадан карап туруп сен элестеткендей болбой калышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошон үчүн китепте, текстте адам жеткизе албаган нерселер, мүмкүнчүлүктөр бар. Муну эстен чыгарбаш керек. Эми акыркы суроо болсун, алдыга койгон пландарыңыз, мисалы ушул жыл аяктап келатат, жакшы жемиштүү жылдардан болду дейли. 2023-жылы келе жаткан жаңы жылыңыз менен сизди буюрса, келе турган жаңы жылыбыз дагы сизге жалпы кыргыз элине сиздин жетишкендигиңиз, кыргыз элинин жетишкендиги. Бул жылдары мындай сөздөр болуп калды, жана Гиннестен улам мынтип мен деле айтып коет элем, мен 7 күн айтат элем, мен 7 жыл айтат элем дегендер болду. Ошолорго биз кызматтабыз.
айта турган болсо чындап эле кызматтабыз. Себеби анткени күлүктөн күлүккө 4 аяк туура айтты. Чындап эле айта турган болсо буга чейин деле биз андай айтабыз дегендерге, Гиннеске катталабыз дегендерге жардам берип келгенбиз. Жөн эле ооз көтөрө бербей, айтам десе бүгүн да жардам берүүгө даярбыз. Дагы бирөө рекорд коюп кетсе, бул кайра эле кыргыздын жетишкендиги. Кайра эле кыргыз үчүн жеңиш. Эшмат үчүн же Ташмат үчүн азыраак пайда алып келет, бирок жалпы кыргыз үчүн пайда алып келет. Кыргыздын рекордун кыргыз басты деген. Кытай басты дегенден көрө туурабы? Андыктан бул жагдайда дагы биз кызматташууга даярбыз. Андан сырткары пландар боюнча айтып өтүп кеттик. Мектепти даярдап алсак, мисалы ар бир айылда ден соолукту чыңдай турган борборлор бар. Эмкана дейбизби, ооруканабы бар. Ар бир айылда Кудай менен байланыштыра турган мечиттер бар. Ар бир айылда ден соолукту чыңдай турган спорттук машыга турган жайлар бар. Ар бир айылда кыргыздын духун көтөрө турган, руханиятын көтөрө турган манасчылыктын борбору жок. Биздин максат ошол ар бир айылга түптөлсө ушундай мекеме жайлар. Ошол жерде манас айтылып, даңазаланып турса, кыргыз рухун көтөрүп турса, намысын чыңап турса, эрдикке бүлөнүп турса деп ойлойбуз. Сонун. Агай эртең менен эрте биздин кечирип кой, телекөрүүчүлөрүбүзгө бир манастын үзүндүсүн сизге сураналы, өзүңүздүн калган болсо, жалпы телекөрүүчүлөрдү рекламалык тынууга чакыралы, андан соң кайрадан ушул эфирде көрүшкөнчө. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биздин студиябыздын 3-чү коногу белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Бүгүн агайыбыздын бизге конокко келген жөн жерден эмес, 4 декабрь 2015 жылдан тарта Манас эпосунун күнү болуп белгиленет. Анда эмесе келиңиздер, баарыбыз чогуу агайдан бир Манас эпосунун үзүндү сурап көрөлү. Келиңиздер. Өзүбүз ойгонгон менен сөзүбүз ойгон элек да. Демибиз ойгонгон менен кебибиз ойгон элек да. Агайдан сүрдөнгөнсүп биз артта качып атабыз го. Чай үйесин. Geçen ayın menen günündün bir özünden bütkendey asman menen jerindin tir özünden bütkendey altın menen gümüştün şir özünden bütkendey kıymıldasa garra jir arang tütkendey zorluğuna tüt gelbey kalbuttan sağı kustan astın üstün düşkendey al kara kuş arbayıp asmandan butun salganday acıdar cıllana артынан сойлап алғандай барғын десе тайманбай ажалға ғана тике барғандай дүйнө жерден чейға қалғандай жері көтөргөн балбандай жер жүзіне қол келсе жеке сайып алғандай су көтөргөн балбандай судан чейға қалғандай суру күштің арығандай көктен түшө қалғандай көркі күштің арығандай көк жалманас қабылдан көпчүлүккө кеп айтат көпчүлүк уккун деп айтат тойгонго кылып канагат торбокта жанын багалат көдөнө намыс болбосо көрүнгөн кетет табалап
kırdanıp jata verbesten, kıyırın korga jerindin, kıranday kanat savalap, kursağın toyso semirvey, kurmanı bolgun elindin, ansızda canın amanat, tutaşkanday gindegin, tutaş bolsa birligin, ömrüdeki hırrıskı, öksübüsün bilginin, öksüp kalsa birligin, öz etinde mülcüdün, anda gülde kalar tepselip, senin gün aymağan tündügün düne. Жалпы ертең менен эрте биздин НТС телеканалынын таң шоула телебөрүсүнүн телекөрүүчүлөрүнө ертең менен таң атпай манас менен ойготупчу телезорду кийгизгөндө манас болуп ар бир таңыңыз ушинтип өтсө сонун эле болмок биздин жаш муундарга баарыбызга манасты таанытып негизи эле биздин тарыхыбызды ага карай жаңы урпакка таанытып кетүү ар бирибиздин милдетибиз деп ойлойм. Анда эмес сизге чоң рахмат. Манас үчүн кылган иштериңиз ийгилик коштоп алгылай берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз улантабыз. Анын кийинки рубрикабыз Манас уктуу, кыр уктуу, эми тамак аш тууралуу. Тамак аш элекпиз, ооба. Анда эмесе баарыбыз бирге ушул тамак аш тууралуу түрмөккө сапар алалы, андан соң каядан эфирден жолугушканча.